Бул ушу ушул яшикке түшүп калат. Анан түтүн газдары кайта чыгып баратып, толугу менен мына активированный, технически активированный уголь деп аталат. Ушу фильтр менен тазаланып асманга чыгып кетет. Амантур Салымбаев ыштын зыяндуу заттарын бөлүп алган атайын ышчыпка аталышындагы мор жасаган. Аба көбүнчө кыш мезгилинде булгангандыктан металлдан жасалган мор атмосферага бөлүнүп чыккан зыяндуу заттарды алдын алат. Көп жылга колдонууга мүмкүн болгон ыш чыгаруучу түтүктү жылына бир жолу тазалап коюу жетиштүү. Мына ышчыпка ыш чекит. Ышты 98% кармайт, түтүн газдарын 53% кармайт. Атайын металлдан жасалат, ICI 304 деген нержавейка. Эч кандай свет же суу, эч кандай коммуникация керек жок. Айрыкча кыш мезгилинде калаада ыш маселеси негизги көйгөйгө айланып, Бишкек абасы кир шаарлардын катарына кирип калат. Бул маселени алдын алууда электр кубаттагыч станциялардын да орду жогору. Себеби электромобилдер кубаттагыч аркылуу гана жүргөндүктөн экологиянын булганышына зыянын тийгизбейт. Бул электрозаряддык станция 80 киловаттык станция. Ошондой эле бул бизде жеке колдонууга, өздөрүнүн үйүнө кана орнотууга уруксат болгон, жана дагы коммерциялык сунуштар боюнча дагы бизнесмендер өздөрүнүн бизнесине арнап алып орнотушса дагы болот. Учурда климаттын өзгөрүүсү дүйнөнү тынчсыздандырса, анын катарында Кыргызстан да бар. Мындан улам Бишкекте жашыл экономика аймактык форуму өтүп, анда Борбор Азия өлкөлөрүнүн катышуусунда климатты жакшыртуу, экологияны сактап калуунун бир катар жолдору талкууланып, сунуштар айтылды. Дүйнөдөгү курулуш секторунун 40% зыяндуу заттарды бөлүп чыгарып, ал экологиянын булганышына алып келгендиктен, жыйындын күн тартибине жашыл курулуш маселеси да киргизилген. Энергияны натыйжалуу колдонуп, курулуш материалдарын эффективдүү колдонуу аркылуу биз көп жетишкендиктерге жетсек болот. Бул маселени талкуулоо үчүн биз атайын жашыл курулуш сессиясын алып барып, ал жакка Казакстан, Узбекистан, Европа өлкөсүнөн жана Кыргызстандын ошо презентацияларын коюп, азыркы күндө технологиянын өсүшү менен бирге жаңы методдор да пайда болуп жатат. Анан биз ошол имараттарды энергияны натыйжалуу колдонуу жагын жакшы жолго коюп алсак болот. Жашыл экономика экологияга зыянын тийгизбеген материалдарды колдонуучу өндүрүү болгондуктан, бул аткарыла турган жумуштардын басымдуусу жеке сектор тарабынан ишке ашырылат. Бардык жасала турган жумушту бул бизнес ишке ашырат да, чечимдердин бардыгын. Тилекке каршы бизнестин өзүнүн көйгөйлөрү бар. Бул эң биринчи көйгөй бул финансы маселесин айтса болот. Каржы маселеси жетишпегендиктен ишкерлерге узак мөөнөттүү жашыл каражат деген түшүнүк пайда болгон. Узак мөөнөттүү аз пайызда каражаттар керек. Бүгүнкү күндө биздин айрым жеке коммерциялык банктар сунуштап атат, бирок алардын пайызы дагы төмөн эмес, жогору болуп атат да. Белгилесек, жашыл экономика аймактык форуму 2015 жылдан тарта өткөрүлүп, аянтчада жашыл долбоорлорду каржылоо, жашыл энергетика, туруктуу экотуризм, таштандыларды башкаруу сыяктуу бир катар маселелер пленардык сессияларда каралып, сектордук талкуулар өткөрүлүп келет. Ошол эле учурда кыргызстандыктардын жашыл экономика боюнча маалымдуулугу жогорулаганы менен ал жетишсиз болуп жатканы белгиленди. Бул жактан көбүрөөк иш алып барыш керек да, мисалы үчүн ошол эле бала бакчанын деңгээлинде, мектептин деңгээлинде жаштар менен абдан мындай активдүүрөөк иш жүргүзүш керек. Андан тышкары ишкерлер менен, фермерлер менен өзүнчө, үй чарбалар менен өзүнчө, ошол эле новатор баягы исследовательдер менен өзүнчө, бул жагынан бардыгыбыз биригип комплекстүү иш алып барбасак, маалыматты да көбөйтпөсөк, ошону менен бирге баягы маалыматка жеткиликтүү болгон кыргызча контентти да көбөйтпөсөк, менин оюмча биз мындай жүрүшүбүз абдан жай болот да. Ал эми форумдун жыйынтыктары ушул жылдын ноябрь айында Бакуда өтө турган дүйнөлүк климаттык форумда көтөрүлүп айтылат. Ошондой эле иш-чаранын жүрүшүндө Green Expo аталышындагы көргөзмөсү да уюштурулду. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.